Жалал Абад шаарында балдар оюндарынан кербени уюштурулду. Жаш балдар менен ата-энелердин ортосундагы алаканы бекемдөө максатын көздөгөн маданий иш-чара Барпы театрында өттү. Анда алгач наристелер үчүн Жангазиев атындагы Куурчак театры тарабынан Туулган күн аталышындагы спектакль тартууланды. Бул аркылуу балдарды ынтымакка үндөп, улуттар аралык мамилени чыңдоонун маанилүүлүгүн чагылдырды. Иш-чаранын алкагында балдар ата-энелер менен биргеликте ашкабак чапмай, чүкө ойноо, шамдагай алакан өңдүү оюндардын түрлөрүн ойношту. Аны менен бирге кербен, сүрөт тартуу менен коштолду. Катышуучуларга уюштуруучулар тарабынан кызыктыруучу белектер ыйгарылды. Улуттук оюндарды жандандырып, элге жайылтууну көздөгөн Саамалыкта ЮНИСЕФ уюму шаардык бийликтин көмөгү астында ишке ашырды. Долбоордун негизги максаты оюндар аркылуу ата-эне менен баланын ортосундагы мамилени дагы жандантуу. Кербен бул жылы Кыргызстан боюнча 20 шаарды кыдырып чыгат. Жана ата-эне менен балдар менен болгон карым-катнаштар бекемделсин деген бул биздин улуттук оюндарды жандандыруу. Анан кийин дагы бир эң негизги максаты бул балага тумар бол аттуу кампания жүрүп жатат. Бул балдарга көрсөтүлгөн зордулук, зомбулукту токтотуу акциясы жүрүп атат. Анткени деген биз ошол законопроект мамлекет тарабынан кабыл алынса деген ойдобуз. Ошол менен бирге биз ошо балдар оюндарынын кербенинде жаңылык болуп, бул спектакль Туулган күн аттуу спектакль коюлуп жатат. Бир район бир ишкана программасынын алкагында Кепилдик фонду ачык акционердик коому аймактарда жолугушууларды өткөрүүдө. Бүгүн аталган фонддун өкүлдөрү Жалал Абад шаарындагы бир катар ишкерлер жана аймактык башкармалыктын жетекчилери менен жолугушту. Анда өндүрүшүн өнүктүрөм деген ишкер же айыл чарба жаатында каражат жагынан керектүү насыянын суммасын толук алууда гарантия берип, финансыга жеткиликтүүлүгүн камсыздоо тууралуу кенен маалымат берилди. Белгилей кетсек, Кепилдик фонд ачык акционердик коому ишкерлерге кошумча күрөө камсыздоосун берүү менен колдоо көрсөтөт. Эгерде кардарда күрөө каражаты жетишсиз болсо, анда фонд кепилдик берүүчү катары чыгып, банк тарабынан берилүүчү кредиттерди алуу мүмкүнчүлүгүн жогорулатат. Максаты ишканаларды өнүктүрүүдө же ишкерлерге колдоо көрсөтүү менен катар жаңы иш багыттарын ачууга көмөктөшүү. Ошону менен бирге финансылык сабаттуулукту жогорулатуу, бизнес пландоо боюнча окутуу семинарларды өткөрүү, насыя алуу жана аны колдонуу жолдорун үйрөтүү, маалыматтык консультациялык колдоо көрсөтүү жана инвестициялык долбоорлорду коштоп келет. Учурда 11 банк менен иш алып барышат. Кепилдик фонду ачык акционердик коому түзүлгөн күндөн тартып ушул күнгө чейин жалпы 800 ишкерге кепилдик болгон. Акыркы жылдары ата мекендик бизнести колдоо жана өнүктүрүү жаатында бир катар реформалар жүргүзүлүп, жаңы механизмдер киргизилүүдө. Анын бири кепилдик фондусун түзүү демилгеси колго алынган. Азыркы учурда мынакей 11 банк менен иштешип атабыз. Анын ичинде дагы РКФР да бар кошумча, алар менен да иштешип атабыз. Биздин ушу эң негизги максатыбыз ушу ишкерлерди колдоо көрсөтүү. Ушу ишкерлерге биз ушу сурамжылоо жасаган учурда ушу көбүнчө бир 50%га чейин ушу көбүнчө ишкерлер ушу залогдору жетишпегендиктен муктаждык пайда болгон да. Ошол себептен биз ошону жабалы деп, ошол себептен ушу гарантийный фонд ачылган. Азыркы учурда мынакей биз 800гө гарантия бердик. 800 гарантия бердик. Мынакей 2,5-3 жылга жакын болду. Буюрса жакшы, акырындан жылып келатат. Биз жөнүндө эл да билип атат. Биз көбүнчөсүн ушу элдер биз жөнүндө гарантийный фонд жөнүндө көбүнчөсүн ушу банктар аркылуу гана билип калып атат да. Биз банктарга семинарларды өтүп атабыз, региондордун баарын кыдырып атабыз. Анан ушу ишкерлерге дагы чыгып өзүнчө маалымат берип атабыз. Бирок ошентсе дагы элдердин кээ бир катмарларына ушу толук маалымат жетпей калып дейбиз да. Мынакей өзүбүздүн видео роликтерди чыгардык элек, ушу местный телевидениялардан көрсөтүлүп атат. Жалал Абад шаарындагы мекеме ишканаларда бирдиктүү иш кагаздарын ыраттуу жүргүзүү жолго коюлат. Бүгүн бул багытта кала бийлиги жана Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Башкаруу академиясынын Хан Сайдил фонду менен биргеликте окутуу семинары өткөрүлдү. Ага шаардагы мекеме ишканалардын жетекчилери жана иш кагаздарды жүргүзүүчү кызматкерлер катышты. Анда алгач буга чейин атайын түзүлгөн комиссиялык топ иш кагаздар боюнча жүргүзгөн текшерүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча маалыматтарды берди. Анын натыйжасында жол берилген одоно кемчиликтерди өз убагында жоюу боюнча шаардык мэриянын аппарат жетекчиси Эрнис тарабынан бир катар мекемелердин жетекчилерине эскертүүлөр берилди. Окутуу семинары Кыргыз Республикасынын премьер-министринин Жалал Абад областындагы коомдук кабылдамасынын башкы адиси Айнура Нурбекова жана областтык архивдин кызматкерлери тарабынан жүргүзүлдү. Анда жалпы коомчулук менен иш алып баруучу мекемелердеги иш кагаздарын мыйзамдын негизинде көрсөтүлгөн тартипте жүргүзүлүүсү керектиги боюнча түшүнүктөр берилди. Типтүү нускамага ылайык көп мекеме уюмдарда туура келбей аткандыгына байланыштуу ушул боюнча кеңири маалымат семинар кылып өткөзүп жатабыз. Жалал Абад шаарындагы
бүт мекеме уюмдардын жетекчилери жана иш жүргүзүүчүлөрү кошо чакырылды. Иш кагаздарды жүргүзүү боюнча тренинг уюштурулду. Уюштуруучулар ошол Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик башкаруу академиясынын бүтүрүүчүлөрү Хан Сайдел фондунун көмөк көрсөтүүсү менен уюштурулуп жатат. Негизги максат ошо иш кагаздарды жүргүзүүдө туура жүргүзүү, тажрыйба алмашуу максатта жүргүзүлүп жатат. Бүгүн Орусиянын Брянск мамлекеттик университетинин профессорлору Жалал Абад мамлекеттик университетинин студенттерине жана шаардагы орус тили мугалимдерине лекция өттү. Анда профессорлор академиялык мамилдүүлүк, орус тилин өнүктүрүүнү колдоо максатында чакырылган. Келген коноктор мындагыларга тил жана адабияттын окутуунун ыкмалары менен тааныштырып, мастер-класс өттү. Бүгүнкү жолугушуу Жалал Абад областык славян диаспора ассоциациясы жана орус филология кафедрасы тарабынан уюштурулган. Негизги максаты студенттер жана мугалимдердин билим деңгээлин жогорулатуу жана мындан аркы кызматташууну күчөтүү. Учурда Жалал Абад мамлекеттик университетинин орус филологиясы кафедрасында жалпы 237 студент билим алат. Ошол иш-чарабыздын бирин бүгүн өткөрүп атабыз. Азыр Россия Федерациясынын Брянск мамлекеттик университетинен Олег Геннадьевич Парамонов деген профессор агайыбыз келип, көп темалары менен Александр Сергеевич Пушкин, Тургенев, биздин Чингиз Айтматов жана мастер-класс өтүп беремин, методика преподавания литературадан деп келди. Биз азыр ошол бир гана өзүбүздүн кафедрабызга айтпастан азыр ошо шаар мектебиндеги, район мектебиндеги орус тил жана адабияты мугалимдери дагы ушул иш-чарабызга байланыштырып, аларды дагы чакырганбыз. Жалал Абад шаарында эс алуучу жайлардагы аттракциондордун коопсуздугу текшерилүүдө. Комиссиялык курамдын жүргүзгөн көзөмөлүнө ылайык эрежелер толук сакталбаган атайын жайларга эскертүүлөр берилип, айрымдарынын ишмердүүлүгү убактылуу токтотулду. Бүгүнкү күндө аттракциондордун, ушу оюн зооктордун коопсуздугуна дагы жооп бербеген 1-2 аттракциондор бар экен. Аларды дагы убактылуу токтотуп, мэриянын балансында турган карусель, обзорный карусель деген бар. Эл сөзүндө чөртөй колесо деп коет. Ошол муниципалдык менчикте турат. Бирок бул келишим түрдө ижара акчыга берилген. Бирок ижара акчы бүгүнкү күндө бизде келишимде коюлган талаптарды аткарбаса, жана өз убагында экспертизадан өткөрүп турбаса, ал менен келишим бир тараптуу бузулуп, башка жеке ишкерлерге берилүүгө биздин укугубуз бар. Текшерүүгө чыккан комиссиялык топ каладагы Токтогул эс алуу багында болуп, мындагылар ар бир ойночу жайдын техникалык абалы, ишмердүүлүк жүргүзүүдөгү тийиштүү шайкештик кагаздарын карап чыгышты. Бул аракеттерди кала тургундары да колдоп, кырсыктардын алдын алуу жана адам өмүрүн сактоодо дагы да күчөтүү керектигин билдиришти. Мен ал кәсілдерді вообще барып түшкен емес, мен бирок эки жагын карап адам түшкөндө баар жагын нормальный кылып түшүрүш керек. Өзүнө кыз ишенип деп түшүнүш керек. Анан адам өзүнөн албаса, буяктагы адамга деле жалып көп түшүп калат. Бирок азыркы учурда каладагы эс алуучу жайлардын мамлекеттик экологиялык жана техникалык коопсуздугу инспекциясы өз алдынча текшерүүгө алууга болбойт. Анткени өкмөттүн 2018-жылы жарыяланган токтомуна ылайык жеке ишкерлерди колдоо багытында 2 жылдык мораторий киргизилген. Аны менен катар аттракциондордогу темир бетон абалын толук кандуу иликтөөгө атайын лаборатория жок. Жалпы абалдары техникалык кароодон өткөн корутундулары бар экен, аларды көрсөтүштү. Мисалы шаар менен келишим менен аукцион аркылуу жер алышкан. Бирок андан кийин анын жерге орноштуруу, архитектурадан уруксат кагаздарын алып, Кыргыздын бажы союзуна кошулуп, технический регламент келген. Ошол боюнча аттракциондорубуз кооптуу өндүрүш объекттерине кирген. Анын категориялары бар. Чоң аттракциондор, кичинекей болуп бөлүнөт. Ошолорго карап текшерүү жүргүзүлүп туруш керек. Эске салсак, буга чейин Жалал Абад шаарындагы Токтогул эс алуу багында 1-июнь күнү 14 жаштагы кыз аттракциондон кулап, оор жаракат алган. Ал эми каладагы эс алуу бактарында жалпы 35 түрдүү ойночу жайлар бар. Алардын баарын толук кандуу талапка жооп берет деп айтууга болбойт. Мындан улам ушул сындуу текшерүүлөрдү күчөтүү талабы коюлду.
Жалал Абадта июнь окуясы эскерилди. Жалал Абад облусунун Сузак районундагы Топурак Бел аймагында 2010 жыл болгон июнь каргашасынын 9 жылдыгы эскерилди. Эскерүү иш-чарасына облустук бийлик, Жалал Абад шаарынын мэри Мураталы Тагаев, коомдук ишмерлер, каргашалуу окуяда каза болгондордун жана даянсыз жоголгондордун жакындары катышты. Ош Бишкек жолунун жээгине курулган эстеликке гүл чамбарлар коюлуп, шейит кеткендерге багышталып Куран окулду. Үй берген мамлекет, ошо үйдө жашайбыз. Мындан кийин уруш болбосун дейм, элдер ынтымакта жашаса экен дейм. Бизге окшоп ата энесин жоготкондор болбосо экен дейм. Ошо унутулбаса экен дейм, унутпай ушинтип эстеп турса экен дейм. Ошол убакта өткөндөрдү бейгүнөө эч кандай күнөөсү жок адамдар да булар жөн эле жолдо өтүп бараткан. Жалал Абадта кыргыз эл артисти Залкар Оончу Арзыбек Бедияровдун «Арзыбектин арзуу ырлары» аттуу республикалык кароо сынагы өттү. Ага Кытайдан жана өлкөнүн 7 областынан келген 76 талант ээлери Арзыбек Бедияровдун чыгармаларын аткарышты. Алардын арасында кыргыз элине белгилүү эстрада ырчылары жана жаш өнөрпоздор да бар. Мындан сырткары сынакка эл артисттин чыгармачылыгын баалаган Кытай Республикасынан келген Гүлмира Макелек кызы да атсалышты. Областык Токтосун Тыныбеков атындагы филармонияда өткөн ыр сынакка Жалал Абад шаарынын иссе мэри Руслан Алтымышев катышып, Арзыбек Бедияровдун чыгармачылыгын, эмгегин баалаган катышуучуларга жана уюштуруучуларга ыраазычылык билдирди. Сынактын максаты Арзыбек Бедияровдун чыгармаларын жумурай журтка, өсүп келе жаткан жаш муундарга жеткирүү жана эл арасындагы жашыруун таланттарды алып чыгуу болуп саналат. Катышуучулар Залкар Оончунун чыгармачылыгына таандык ырларды аткаруу менен өз өнөрлөрүн тартуулашты. Жыйынтыгында баш байгени Ош жергесинен келген таланттуу ырчы Эламан Жалалов жеңип алса, биринчи орунду Чынара Доронова ээледи. Ал эми Арзыбек Бедияровдун эмгегин даңгызалоого багытталган ыр сынакка Жалал Абад шаардык мэриясы тарабынан 60 000 сом акча каражаты бөлүнгөн. Быйыл ушул Жалал Абад мэриясынын, Жалал Абад шаардык маданият бөлүмүнүн демилгеси менен ушул кайрадан жанданып, менин ырларыма республикалык кароо сынак жарыяланды. Эми 97-жылкы өткөн деңгээлге караганда азыр андан бери 20 жылдан ашуун убакыт өттү. Деңгээл абдан эле жогору десем болот да. Мен өзүм ушундай сонмурдаган ырчыларды көрүп, кээ бир жерде көзүмө жаш алып, ушинтип толкунданып отурдум да. Бул деген ошол менин ырларымдын эл арасына, кыргыз калкына кеңири жайылып аткандыгынын бир белгиси катары болду. Дагы бир өзгөчөлүгү кытайлык кыргыздардан келип катышты. Гүлмира Макелек кызы катышты. Ал дагы абдан сонмурдады, көрүүчүлөрдүн купулуна толду, кол чабуусуна арзыды деген, калыстардын кол чабуусуна арзып жакшы ырдап берди. Төркент айынан келдик. Атайын Арзыбек Бедияров агайыбыздын өзүнүн жеке ырларын аткара турган кароо сынакка келдик. Республикалык кароо сынак экен. Биз бул конкурстан «Бир айып» аттуу чыгармасын аткардык. Биз агайыбыздын ырларын аябай сүйүп, жактырып ырдап жүрөбүз. Элдерге көп эле таанылган абдан көп чыгармалары бар. «Бир айып», «Бир сырым», «Барам сага» дегендей. Биз агайыбыздын ырларын баалайбыз, барктайбыз. Мен ушу жаш күнүмөн эле ушу Арзыбек Бедияровдун ырларын жакшы көрүп, сүйүп ырдап жүрөм. Анан негедир ушу бүгүн бир конкурс болуп атат дегенден атайын келип катышып атам. Ушу Арзыбек Бедияров агайыбыздын «Бешене» деген ырын ырдадым. Жакшы, агай ушундай ырлары эл арасында көпкө таралып, эл көп ырдап жүрсө, эң жакшы ырлар бар да. Жалал Абад шаардык бийлиги кала аймагындагы айыл чарба жерлериндеги көйгөйлөр менен таанышты. Бүгүн Жалал Абад шаарынын биринчи вице-мэри Майрамбек Адылбеков, мэр Мураталы Тагаевдин тапшырмасы менен Тайгараев аймактык башкармалыгындагы бийлик кооперативин аткарып жаткан ишинен кабар алды. Аны менен катар кооперативдеги көйгөйлөрдү укту. 20 дыйкан бул кооперативге мүчө болуп катталган. Алар талага баруучу жолдордун абалын жакшыртуу, сугат учурунда суу менен камсыз кылууда жаралган ыңгайсыздыктарды жоюу өтүнүчү менен аткаруу бийлигине кайрылышкан. Көтөрүлгөн маселелерди жергиликтүү бийлик шаардык кеңештин депутаттары менен биргеликте чечүүгө аракет жасайт. Айта кетсек, Жалал Абад шаарында жалпы 3 кооператив бар. Алар өкмөттүн дыйкан чарбаларды ирилештирүү, кооперативдерди түзүү тууралуу токтомунун негизинде түзүлүп, бүгүнкү күндө иш жүргүзүшүүдө. Бул жерде аткарылып аткан жумуштардан сырткары да бир нече көйгөйлөр бар. Ушул көйгөйлөрдө көрсөтүлгөндөй ушу талаага баруучу жолдордун абалы, ирригациялык системалары, сууга кезинде суу менен
камсыз кылуу маселелери боюнча маселелерди көтөрүшүп атат. Буюрса биз аткаруу бийлиги бул маселелерди жеринде мына бүгүн келип көрүп, ошо колдон келишинче ошо аткаруу бийлиги шаар кеңешинин депутаттары менен биргеликте чечкенге аракет кылабыз. Үрөн чарбасын, мал чарбасын, талаа жумуштарын сапатын жогорулатуу боюнча дагы жергиликтүү бийлик иш алып барабыз. Лоток маселеси и турба маселеси ушулар күндө жардам берип турса, андан аркысындагы ушу пландашып, чогуу эри шаркка иш алып кетсек деген оюбуз бар. Жалал-Абад жаштарынын арасында Билерман Таймаш интеллектуалдык оюну өттү. Жаштардын башын бириктирген бул билим сынагына каладагы жогорку жана орто окуу жайлардын студенттери, жаштар уюмдарынын жана мекеме ишканалардын жамааттарынан түзүлгөн 9 команда катышты. Сынактын алкагында катышуучуларга улуу инсандар тарыхый жана логикалык суроолор даярдалган. Анын максаты шаардагы жаштардын өз ара байланышын күчөтүү менен алардын интеллектуалдык билимин жогорулатуу, китеп окууга жана өз алдынча маалымат издөөгө болгон кызыгуусун жогорулатуу болуп саналат. Бул 2019-жыл региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылынын алкагында жарыяланган балдарга жана жаштарга ыңгайлуу шаар долбоорунун негизинде өткөрүлдү. Аны Жалал-Абад шаардык жаштар иштери боюнча комитети жана Салымбеков Бизнес School Жалал-Абад окуу борбору менен биргеликте уюштурган. Оюн 13-июнь күнү Жеңиш эс алуу багындагы 37-22 кафесинде өтүп, жыйынтыгында Билерман Ордо интеллектуалдык оюнунун Жалал-Абаддагы Алтын Ордо командасы жеңишке жетти. Жалал-Абад шаарынын аймагында балдардын жайкы эс алуу учурунда сууга түшүү жайлары текшерилүүдө. Бул багытта атайын комиссиялык топ каладагы жеке менчик бассейндердин абалы менен жеринен таанышышты. Анын алкагында бул жайлардагы өспүрүмдөрдүн коопсуздугун сактоо, түзүлгөн өзгөчө кырдаалдарга даярдык көрүү, техникалык жана өздүк курамды камсыз кылуу боюнча бассейн ээлерине алдын ала эскертүүлөр берилди. Мындан тышкары жергиликтүү бийлик тарабынан да шаардагы сууга түшүүгө мүмкүн болгон көлмө жана каналдарда жарандардын коопсуздугун сактоо багытында атайын иш-аракеттерди жүргүзүү буйругу кабыл алынган. Анын аткарылуусу боюнча тийиштүү тармактарга тапшырмалар берилди. Аба ырайына карата бассейндер ишке киргизиле элек. Жаш өспүрүмдөрдүн коопсуздугун камсыздоо боюнча мэриянын атайын токтомунун негизинде атайын куткаруучу жооптук кызматкерлерди бекитүү, алдын алуу иш-чараларын жүргүзүп эскертүү гана беребиз. Администраторлор менен, владелец жеке ишкерлер менен байланышып, если өздөрү болсо өздөрү менен чогуу сүйлөшүп, түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Алдын ала эскертүү баракчалары таратылды.